Азыркы учурда Бишкекте производство иштетем, кирпичный завод. Мен ушу кайрылам деп келгендин себептери биздин урматтуу президент Садыр Жапаров Нуркожоевичке, Камчыбек Ташиев Кыдыршаевка ушу кайрылып кетейин деп көптөн бери мен эч бир жолун таба албай жүрдүм эле. Анан ушинтип апам айтып калды. Ушул каналга кайрыласың деп башка айланга албай кал деп. 2020-жылы сентябрдын аягы, октябрдын баш чегинде Рыспаев Самат Токтомуратович деп милиция кызматкери Октябрьский район үйүндө иштеген бир жакшы жигит менен таанышып калдык. Мен өзүм калган жумушум бизнесмен баягы алектенем. Шаарда баягы кирпич берем строй компанияларга, партерлерин алам, тигине кылам, мындай кылам. Анан ошол кезде бир машина бар болчу экен, 90 миң долларга. Анан ошентип өзүмдүн бир 26 миң долларлык Lexus'ун берип, калганына бир үйдү оформить этип берип, ошентип анын машинасын алам башында. Анан адан кийин 3-4 машинаны мамиле кылды. Октябрдын башынан эле таанышып мамиле түзүп баштадык. 3 машинаны мага предлагать этип, үчөөнү тең 30 декабрь күнү, эң акыркы күнү акчасын жаап төлөп, провну өзүм жактан мамилемди туура жасап, жакшына кылып бердим так. Адан кийин ал менден кайра бирденкелерди сурап баштады, варианттарды. Анан 2020-жылкы чыккан 2021 моделде жаңы 570-тер келет. Кааласаңыз ошондой берейин. Сиз если мага машиналарыңыз болсо бере бериңиз деп айтат. Анан эле өзүнүн алган 2 машина менде калып атат. Mercedes баягы 222 кузов 55 миң долларга алганмын. Аны төлөп бергенмин. Анан 90 миң долларга алган биринчи түзгөндөгү мамилесиндеги машина бар эле. Анан ошолорду кайра сурап баштайт. Мен андан сырткары дагы 3 машина бөлөк машиналарым бар эле. Өзүм айдап жүргөн 2014-жылы чыккан 570 Lexus автоунан бар эле. Анан ага чейин баарын берем кайра өзүнө. Анан менин карзым буга чейин калбайт баарын. Бунун бүт запистери бар, перепискасы бар. Анан бул 2 жумада мезге Lexus келет ат жолдо деп ошондо айтат. Анан мен ал кезде 570 миң берлик болчумун. Ошо жаңы жыл күнү бердим окшойт, по-моему. Ошол жаңы жылда өзүм машинасы жок. Ошол машинаны күтүп тура элем деп үй бүлөм менен башка эле машинада жаңы жылды тосуп ошентип күн өткөрдүк. Анан 2 жума өтөт. Анан айтам, "Иним, эмне болду машинаң? Айткан жана кайпшаң?" деп айтсам, "Ой, мына жума чечилет, аягында келет." Анан анан машина келди, таможня турат деп айтат. Кайсы таможня дордойду? Менде числосуна чейин, видеосуна чейин бар. Ошо таможняга барган числомду видеосунда тартып чыккан. Ичинде эч кандай Lexus жок, эч кандай машина жок. Анан мен сурап баштайм, "Эмне маселе болду?" деп. "Азыр растаможкага 18 миң доллар жетпей жатат." "Аны мейли 18 миң доллар мен сага таап берейин анда." Анда давай менден жардам болсун дагы. Тигинчи жок. Аны өзүм чече алам. Өзүм бир аз ноосу болот. Өзүм чечип өзүм чыгарам. Ушул жума бүтөт дейт. Сезонго мартка даярданып аттым эле. Мен заводду жүргүзгөнгө тыйын керек. Өзбекстандан кишилер келет, Кыргызстандан келет. 70 рабочий иштейт. 70 ишкер алектенет завод менен. Аны бир 50 миң 60 миң доллар заводко салбасаң, ал завод жүрбөйт. Осо Элдос деп Сыгатинский районда ошол завод бар, завод иштетем. Ошентип бул ишенимге кирет. Экинчи маселе деле, кийинки маселелер деле ошондой эле маселе менен общий сумма 135 миң долларга мен минус тартып атам да. Анан бул мен айтам, машиналерди жанагы кайра бериңиз, кайра берейин кыйналып атсаң десем, мен могулорго төлөп алып чыкпадымбы? Тыйын 100 миң доллар акчам кетти дейт. Хорошо, 100 миң долларды мен берейин, анда кел. Тиги машиналерди бер. Десем, эртең саат 8ге чейин акчаны даярдап алып келбесең, машиналериңден күйдүм деп айтат мага. Анан мен 8ге эмес 7ге барам. Магистрал Билинкадан тиги Народный астынан жол алабыз деп айтат өзү. Ошол жака барам. Ал жака барганда мен өзүмдө акча действительно жок эле. Жанагы эле иштешкен балдарга айтам, баягы пландар бузулуп кетти. Акча алып келгиле. Тиги машиналерди кайра бошотойлу. Аны өзүчө сатып, өзүчө эле оокатыбызды кылайлы.
силердин кызыкчылыгыңар тияка кошулат. Баягы сүйлөшкөндөй эле машиналерди жыйнап кеткиле баары. Десем эки ийиним тааныш балдар, эми машина менен алып сатып иштеп жүргөн балдар, алар күбө катары келип сүйлөп берет. Бул акыйкат. 50 миң доллардан 100 миң доллар салып келишет чөнтөгүнө. Салып келсе тиги Рыспаев Самат деген бала келатат. Келип уже 7:30, 8ге где-то 20 мүнөт калганда келди да. Ана акча турат тиги балдарда. Ал акча деле меники эмес да. Эми мага ишенген үчүн акчаны алып келишип атат. Анан кана машиналар деп айтсак, ал айтат. Акчаны бер биринчи. Мен машиналарды каякта экенин ачыктарын берем, барып жыйнап кетесиң ана жактан дейт. Анан андай болбойт да. Биз кантип ишенебиз ага? Дагы тем более наличканы карап атып, так ушунча сумма сене жатат. Булар деле сага ишеним көрсөтпөйт. Десем, билбейм, анда өзүңөр кантип чечесиңер чечкиле. 8ге чейин суроом, 8ден кечиксең күйөсүң дейт. Негизи андай договорубуз болгон эмес башында. Бул ломбард эмес. Бул башкача маани менен машиналерди менден алган. Анан макул деп мен башкасына айтайын анда. Анда документтерин нотариуска алып жүр, ачкычтарын алып ал. Машиналерди мейли көрбөсөк деле, тиги балдар деле айтып берет. Нотариустан ишеним каттарды жазабыз баарын. Ошол жерден күлүштөрдүн ачкычтарын бересиң, акчаны сага колуңа беребиз. Машиналерди мейли каякта экенин айтсаң, өзүбүз барып эле жыйнап кетебиз. Деп айтсам 8ге 5 мүнөт калды. Деп кайра өзүмдү угроза кылып баштады. Сен мени билбейт экенсиң, мен сени өзүңдү каматып коем, тиги кылам, бул кылам дейт. Шаардан куугумдукка алынып, өзүм заводума өзүм бара албай, экинчи жолу анан дагы бир байке аркылуу генеральный прокуратурада менин деле бир жакшы тааныштарым бар. Жумушуңду деп мынтип мен жардам берейин, өндүргөнгө тиги була кылайын дейт. Адвокаттарына тааныштырат, адвокаттарына кайра арыз жазам. Арызды жазып, кайра эле МВДга тергөө следствие барып атат, МВДга. Анан өзүм барайын десем, бул Самат мага жамандык издеп баштаган себеби мен былтыр 2020 жылы пандемия убагында мына Билинка менен өйдө көтөрүп баратканда Аземовдун жанында бир салынган үй бар. Бир объектин бүтүрүп бердим. Кирпич берип да. Ошол балдар менен мамилем бар эле. Султан Абдуллажанов, Муктарович деген бала менен. Менден кичинекей бала 1990-жылы төрөлгөн бала. Азыркы учурда ал шаардык кеңеште депутат. Эптеп мага бир улика таап мен камап жок кылайын дешкен. Азыркы күндө аракетте жүрүшөт. Сөзүн ачыгы. Мен Бишкекте жүрө албай калып, Жалал Абадка келип, 3 жумадан бери Жалал Абадта жүрөм. УКМКга арыз жаздым. Март айынын кайсынын айында жаздым. Ошо марттын башында жаздым. 1,5 ай УКМКда жатты баягы ишибиз. РППга ачканда катталбаптыр. Алмамбет деген тергөөчүдө жатты. Анан 1,5 айдан кийин кайра чыгарып, арызыңарды кайра жазгыла дейт. Анан РППга каттатып туруп, ошондо 1,5 айдан кийин чыгаргандан кийин экинчи жолу РППга каттатам деп атканда, ошол кезде ошонун жанында отуруп эле Рыспаев Саматка чалды. Сенин үстүңөн арыз түшүп атат, эртең мага келип кет. Мен эртең чыгырса жаңылык болот экен деген ойдо отурсам, кайра жумушту тиги даже Рыспаев Самат ал жака барбаптыр деле. Бир какой-то бир өйдө жактан аны караган бир связанный бир бирдеңкелери бар да. Мындай айтканда бир Абдуллажанов Султан приказ берип атат, тракторун мурдатып. Тракторумдун заводдон угон болуп атат. Ошонун биринчи күндөгү показания менин арендатор балам өзү кошо издеп, кант кароодуга барып, Сыгатинский район. Өзү показания берип атат. Мен тракторду тоже билбейм, ким мурдап кеткенин таппай жатабыз. Чындап кабарым жок деп, анан заводдун ичинде баягы жесткий диск камера иштегенин билбейт. Жесткий диск иштегенин билбей, анан мен жесткий диск чыгарып, кирген балдарды тиги след акыры табылат да, калганын кантын Роудусунун балдары, милиция кызматкеринин балдары издеп табышат. Табышып, милиция кызматкеринин балдары менен азыр байланыштырам. Алар айтат, байке, уголовный ишти сындырганга аракет кылып атат, жок кылганга. Генеральный прокуратурага деланы тартып баратат. Чыгып бериңизчи, резонанс кылып бериңизчи, сүйлөп бересизби, эмне кыласыз? Күчүбүз чамалуу жетпей атат деп ачык айтты. Мойнуна албай показанияларын өзгөртүп, эми сиздин арендаторуңуз келип туруп, экинчи жолу показаниясын алмаштырып атат дейт. Жалал Абадтан кафеден тамак алып атсам, ушул Бишкекте Октябрь районунун 4-комунун оперлери келип, мен тамак алып аткан жерден кармап, сен азыр камаласың, Бишкекке алып барсаң, сени камайбыз дейт. Мени за что камайсыңар? Эмне маселе? 8-10 миң доллар карызым болсо, ал карызымды чечкенге кудуретим жетет. Анан дагы эмне деп камайсың? Десем, жок, башка маселе боюнча сүйлөшпөй элек байке дейт. Эмне маселе десем, трактор боюнча сиз өзүңүз добровольно бердим деп түшүнүк кат жазып бербейсизби дейт. Анан бир 1000 доллар, 500 доллар бериңиз, биз жол кыра сизди көрбөдүк деп кете беребиз Бишкекке дейт. Анан карасам, укчуда эмес.
мени алып кетчи деди уже. Анан ойлонуп жөн эле наручник менен барып акыларымды ала албай өзүм мошенник болуп өзүм камалып кетип тиги мошенниктер жыргап жибергенин каалабай анан жүр Октябрьскийден алып берейин анда деп машинеме отурду тиги опер бала. Аты Мирлан, фамилиясын айтып берем азыр. Фамилиясы да бар, телефон номери бар, баары бар келген баланын. Анан магазинге, Октябрьский жака баратып, магазинге токтоп, кел тамеки алып алайынчы брат дейт. Макул алып алайлы. Токтоп, магазинге кирип, магазинден артынан чорный ход менен чыгып качып, бир 10 үй тияктан текеренип таксиге отуруп кайра кетип калдым. Эртеси анан тияктан машина алып кеттим. Президентке да Камчыбек Ташиевке, Кыдыршаевке да кайрылып айтат элем. Ушул көзөмөлүн алып, куугундулуктан эме кылып жардам беришин суранат элем.